sizlerge sunuştalып atkan proyektin ошол Жогорку Кеңештин түзүмүн проекти боюнча төраганын орун басарлары 3 болду. Андан кийин жанагы депутаттардын тилек каалоолосу боюнча, сунуштары боюнча бүт барды өзгөрүүлөрдү киргизип, ушул проектти эме кылып атабыз. Ушул проект боюнча Жогорку Кеңештин түзүмүндө 8 комитет болуп атат. Мурда өзүңөр билесиңер 7 комитет болчу. Ошол бүт барды сунуштарды эске алып, талкуулап, ошол жерде дагы бир комитет кошулду. Ал комитет Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию деген. Ошол структураны мен сиздерге жарыялап коеюн. Значит, 8 комитет. Биринчи комитети Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кеңеши КРД. Экинчиси Комитет по международным делам, обороне, безопасности и ушул эле комитетке, значит, внешняя миграция вопростары и межэтнические отношения суроолору вопростары ушул комитетке кирди. Үчүнчүсү Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию. Төртүнчү комитет Комитет по социальной политике. Ага эмнелер кирет? Социальное страхование и социальное обеспечение, брак и семья, труд, трудоустройство и занятость населения, гендерное равенство, защита от насилия в семье, образование, наука и инновации, культура и искусство, дагы ушул жерде, государственный язык, информационная политика, религиозная политика, физическая культура и спорт и молодежная политика. Бешинчи комитет. Комитет по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике. Алтынчы комитет. Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству. Комитет по бюджету, жетинчиси Комитет по бюджету, экономической и фискальной политики. Ага эмне кирет? Государственное регулирование экономического развития, предприятия и предпринимательская деятельность, инвестиции, внешнеэкономическая деятельность и торговля, налогообложение, таможенная политика, денежно-кредитная политика, банковская и небанковская деятельность, бюджет, аудиторская деятельность, государственный долг, ежегодные отчеты, рассматриваем Жогорку Кеңеш. И, наконец, 8-й Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. Ушул проекты комиссияда ошондой чечимге келдик, что бир эле ушул проекти талкууга алып чыгабыз деген, ошону талкуулап колдоп беришиңиздерди суранабыз. Рахмат чоң. 5-ші микрофон. Сіз тұрып тұрасыз ба, же отырасыз бұл жерде? Бүтін Кыргызстан Мадумаров. Биринчиден урматтуу кесиптештер, биз өзүбүздүн ишибизге кайрылабыз дагы, монун бекеттердин алдында. Саат 10-да башталат дегенде 10-да баштасак. Саат 10-га бир 5 мүнөт калганда кирип отурсак. 7-6 жаштагы биринчи класстын балдары саат 7:30-да биринчи сабакка барып атат. Укаланып келип алып, могул жерден туруп алып, анан өзүңөрчө кичине жетимче болуш өткөрөсүңөр кайра. Тартипти өзүбүздөн баштасак, бул биринчи. 10:00-дө жумуш башталышы керек. Экинчи маселебиз. Звукту көтөрүп койгочу, угулбай атат жакшы. Микрофон звугун. Экинчи маселебиз сүйлөгөндө же таза кыргызча сүйлөсөк, же таза орусча сүйлөсөк. Аталасын чыгарбасак. Комитеттин төрагасы болобу, башка киши баяндамачы болгондо кыргызча билбейсиңби? Анда Лев Толстойдун же Пушкиндин тилин сыйлап таза орусча кет. Кыргызча сүйлөйсүңбү? Анда аралаштырма. Үчүнчүсү. Могул жерде урматтуу ошол жумушчу топтун төрагасы баяндамада айтыш керек эле. Биз ушул 8 деп сунуш кылдык, андан башка дагы сунуш бар.
Бирок көпчүлүк добуш менен 8 деген сан добуштан өттү. Ушуну сунуш кылып атабыз деп айтуу керек. Экинчиси, төртүнчүсү, мына комитеттердин аталыштарыны дагы бир жолу карап чыксаңыздар. Мен түшүнбөйм. Этностор аралык мамилелер дегенди түшүнбөйм мен. Тышкы миграция дегенди түшүнбөйм. Ички миграцияны каяка алып барасыңар? Кайсы комитетке алып барасыңар? Жөн эле социалдык жана миграция деп койсо болбойбу бул? Мына Нарын областынын, Баткен областынын, Ош областынын канча жарандары Бишкектин тегерегинде жүрөт. Булар кимге кирет? Булардын Микрофон. Жакшы угулбай атат, Адыкан Кымсанбаев. ага мен күнөөлүү эмесмин да эми. Регионалдык дегенди ушу аймактык деп сүйлөсөк жарашпайбы ушуга? Социалдык саясат боюнча деп эле коюптур, ушул жерге биз киргизишибиз керек. Эмгек маселесин ушул жерге киргизишибиз керек. Эгер миграция дегенден чочуп атсаңар, миграция саясаты дегенди ушул социалдык саясатка киргизиш керек. Жетинчи, бюджет деген бул казына да. Ушул фискалдык дегенди кандай түшүнсө болот? Адакан Кимсанбаевич, 2 минут чектелүү. Сизге кошумча да бердик сөздү. Аз беребиз. Аз беребиз. 5-чи микрофон берип койгула. Өзүнүн оюн аягына чейин чыгарып алсын. Мына ушул аталыштардан бардыгы салам бергенден башталат да. Жумушту кандай баштасак ошондой болуп уланат. Биринчисин айттым, тартип өзүбүздөн баштайлы. Экинчиден, мына аталыштарды дагы бир жолу карап көрсөңүздөр. Же кыргызча эмес аталышы, же орусча эмес аталыш болуп, биз кандай үлгү берип атабыз? Мына коррупцияга каршы аракеттөнүү дегенди кандай түшүнөбүз? Бул жемкорлук деп жүрөбүз го биз, туурабы? Жемкор деген кыргыздын жүрөгүнө тие турган нерсе да, мал жейт да жемди. Ошол жем бар жерге барып жумушту бүткөргөндө жемкор деп коюш керек, аны коррупционер дебей. Жемкор. Мына ушул жактарын караңыздар, анан жарыш сөзгө чыкканда 10 мүнөткө жазып коюшуңузду суранам. Рахмат. Урматтуу коллегалар, менде сунуш бар. Урматтуу коллегалар, мага көңүл буруп койгула. Урматтуу коллегалар, тартиптүү болойлук. Менде сунуш бар. Азыр комитеттердин аталыштары боюнча аябай көп сөз болуп атат. Менде сунуш, добушка коем азыр, добуш коем. Вариантын азыр берип атат. 3 вице-спикер, 8 комитет. Ошо 3 вице-спикер, 8 комитетти бекитип коелук. Кийин аталыштар боюнча, ар бир комитеттер боюнча, аталыштар боюнча кетебиз. Кандай дейсиздер? Макулсуңарбы? Добуш коем, добуш бериңиздер. Добуш бериңиздер. Макул 47, каршы 1, бары 48-85. Урматтуу коллегалар, 3 вице-спикер, 8 комитет сан боюнча, өттү. Эми урматтуу комитет мүчөлөрү комитеттердин аталышы боюнча кетейлик. Биринчи комитет. Төртүнчү микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бир-эки суроо бар. Биринчиден жумушчу топко ыраазычылык билдирем. Ошо 3 төраганын орун басары боюнча, анан 8 комитет боюнча каршылык жок. Бирок суроо бар да. 3 төраганын орун басары эмне иштер менен алек болот, кайсы милдеттерди алар аткарат? Ошо боюнча ким жооп берет? Султанбай Абдрашевич. Жумушчу топ ошо боюнча талкуулады да, э? Мен ойлойм, бул вопрос боюнча Бактыр Кеш өзү жооп берген жакшы го.
Кайсы просто иштер менен алек болот, ошол эле кызыктуу болуп атат. Мен силерге айтып коеюн, мен ойлойм, мындай деп ойлойм да, муну ким, кайсы вице спикери эмне менен заниматься этет, муну төрага бардып бир өздөрү чечет го деп ойлойм. Просто буга чейин эки төраганын орун басары болчу, анда үчүнчү болгону менен бирөө номинальный болуп калатпы, же кандай? Мен, по-моему, жоопту бердим. Бактыр Тергешович. Ким, Урматтуу кайсы коллегалар, вице спикер эмне менен урматтуу заниматься этет, коллегалар, аны өздөрү чечет. биз 30 декабрда бул жерде түзүм талкуу кылып атканда, бул жерде 4 вице спикер ашыкча болот деп сөз болгон. Ошонун негизинде жумушчу топ 3 вице спикер калтырган. Бирок бизде мына 6-созутта практика бар. Эки вице спикер жетишпей, абдан аябай кыйналышты. Мына бул жерде мына вице спикерлер отурат. Нурбек Өмүрбекович отурат. Ошолар кыйналып, бул жерде мына спикердин жумушу көп болуп, элдер менен учурашуу, эл аралык уюмдар келүү боюнча ошолар менен учурашып атты. Андан кийин бир вице спикер башка коноктор келгенин, ал жерде чет жакта бул жерде митинг болуп атканда, ошолар элдер менен учурашып атканда абдан көп мындай маселелер болуп атты да. Ошондо бир вице спикер постоянно иштеп туруш керек эле. Ошондо эки вице спикер жетишпей атты эле. Урматтуу коллегалар. Биз мына 4-созутта иштеп атканда, бизде 4-созутта 90 депутатта бир спикер, 3 вице спикер болгон. Ошондо да жетишип иштеп атышкан. Ошон үчүн 3 вице спикер, мен ойлойм, тура эле болот, биздин жогорку кеңештин иштешине дагы мындай жардам болот деп эсептейм.